Мага эч кандай тиешеси жок, башка бирөөлөргө сабак болсун деп айтам. Мен 3-1 тууганмын, үйдүн улуусумун. Менден кийин 2 иним бар. Апам көп балалуу болуп туруп, балдары турбай, ошо үчөөбүз эле туруппуз. Атам колхозду жөнөкөй эле колхозчу. Мен мектепти бүтүп 2 жыл катары мен окууга тапшырдым. 2 жыл тең окуп өтпөдүм. Мен окууга өтпөгөнүмдү уккан айылдаштарым үйгө жуучу болуп келгенде, биздин кызыбыз али жаш, турмушка бербейбиз деп апам айтса, менин кызымды ким мал сыяктуу алып качса, мен аны сотко берем. Убага келгенде кызымды кыргыздын каада салты менен турмушка берем деп атам айтчу. Атамдын каарынан корккон балдар мени алып качкандан айбыгып турчу. Биздин айылда Сейит деген бала бар эле. Армиядан келгенде Сейитке көп кыздар ашык болду. Бирок Сейит мага ашык болуп, кыз жигит болуу сунушун киргизгенде ойлонбой макул болдум. Сейит экөөбүздүн кыз жигит деген эле атыбыз болбосо, ал убакта кол кармашып, айыл аралап жүрчү эмеспиз. Кээ бир күндөрү инилериме кошомат кылып, кечинде Сейит үйгө келип мени жолугушууга чакырса, көбүнчөсү атаман коркуп жолугушууга чыкчу эмесмин. Сейит экөөбүздүн кыз жигит экенибиз апамдын кулагына жетип, бир күн апам менден: "Марзия, кызым, сен тиги болуштун баласы менен сүйлөшө турбайсыңбы? Болуш жакшы киши болгону менен аялы седеп өтө начар. Айылда урушпаган эч кимиз калган жок. Болушту эркек ордуна көрбөйт. Аял башкарган үйдө жакшылык болбойт. Мен седепке кор кылып кое турган кызым жок" деп айтканда, "Апа, адамдар айта берет да, биз Сейит экөөбүз жүрбөйбүз, адамдардын чыгарып алган сөзү да" деп Сейит экөөбүздүн кыз жигит экенибизди апамдан жашырдым. Арадан убакыт өтүп, бир күнү Сейит мага: "Марзия, мен сени алып качам" деп айтканда, "Жок Сейит, сен мени алып качпа. Сен мени алып качканың менен баары атам алып келип алат. Андан көрө апаңды үйгө жуучулукка жибергин" дедим. Макул деген Сейит көп өтпөй апасын биздин үйгө жуучулукка жиберди. Арадан көп өтпөй Сейиттин апасы биздин үйгө жуучулукка келди. Келери менен: "Сенин кызың менин балам менен сүйлөшөт экен. Жаштарга жолтоо болбой үйлөнүп коелу" дегенин уккан апам: "Менин кызым али жаш. Атасы быйыл турмушка узатпайбыз" деген деп ар шылтоону айтып, мени Сейитке бербештин амалын кыла баштады. "Берсең менин баламдай балага бересиң да. Мен деле башка кыз алып берейин деп атканмын. Балам өзү Марзиядан башка кызга үйлөнбөйм дегенден айла жок келдим" деген Сейиттин апасына макуланда, "Мен атасы менен сүйлөшүп көрөйүн, анан сизге дагы айтам" деп акырын Сейиттин апасын үйдөн узатып койду. Сейиттин апасы кетери менен апам мага: "Кызым, Сейит менен сүйлөшүп жүргөн болсоң ачык айт. Сейит жаман бала эмес, бирок апасы сени коргулат. Атаң укса жиндейт. Сейит менин мамилеңди үз" деген апам сөзүн уккандан кийин баарын мен Сейитке турмушка бербейт экен. Эгер Сейит мени алып кача турган болсо, мен макул болом деп ойлодум.